Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы элчилиги Америкада жашап жаткан Кыргыз Республикасынын жарандарын АКШнын миграциялык мыйзамдарын так сактоонун маанилүүлүгүнө көңүл бурууга чакырат. АКШнын ички коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы жылдары Кыргызстандын жарандары тарабынан визалык режимди бузуу учурлары көп катталган. Аталган көрсөткүч өзгөчө студенттик, туристтик жана иш сапар визаларына тиешелүү. Ушуга байланыштуу тилекке каршы азыркы тапта АКШ айрым мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын жарандары үчүн визалык чектөөлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Элчилик Кыргызстандын жарандарын виза менен уруксат берилген мөөнөт бүткөнгө чейин өлкөдөн чыгып кетүүгө жана белгиленген эрежелерди сактоого чакырат. Визалык талаптарды сактоого, визанын жокко чыгарылышына, кармалууга, ири айыппулдарга жана АКШга кайра кирүүгө тыюу салынуусуна алып келиши мүмкүн. Визалык режимди бузуу бул жеке жоопкерчилик гана эмес, жалпы мамлекетибиздин эл аралык аброюна да залкасын тийгизет. Ушул себептен бардык мекендештерди АКШнын мыйзамдарын жана визанын шарттарын так сактоого чакырабыз.